чыгарылышыбызда дагы биздин Академия ОШ окуу борборунун негиздөөчүсү, жетекчиси Элиза Токтосунова эжекебиз өзгөчө тамактын түрүн көрсөтүп берет. Дал ушундай тамактарды дал биздин Ош ТВ телеканалынын даам көрсөтүүсүнөн үйрөнүп алсаңыздар болот. Бат жана оңой, даамдуу, өзгөчө жасалуучу тамактардын түрү болуп атат. Бүгүнкү чыгарылышыбызда эмне? Бүгүн биз биздин академияда студенттердин сүйүктүү тамагына айланган картошка деревянский жана запеченный голен деп коет, духовкада бышкан тооктун эти. Бизге керектелүүчү азыктар боюнча тааныштыра кетейин. Майонез, соевый соус, суу-май, помидор черри, укроп, томат, татымалдар, картошка жана тооктун сан эти керек болот. Алгач тооктун сан этин биз заправка кылып алабыз. Ал үчүн бизге майонез керек болот. Майонез сөзсүз түрдө 67% провансал деген майонез колдоносуздар. Демек 67%. Себеби биз колдонгон азыктардын канчалык сапаты жакшы болсо, тамагыбыздын даамы жакшы болушуна бул 100% кепилдик деген сөз. Өзүңүздөр көргөндөй, бул каражаттар, бул азыктар ар бир үйдө табылат. Анан бат жана оңой жасалат экен. Биздин менюбузга дейли үй бүлөлүк тамактардын мындай өзгөчө түрүн жасап кубандырсаңыздар болот. Үйүңүздөгү үй бүлөңүздү дал ушул кожойкелерге өзгөчө даамдуу тамак болуп эсептелет. Ооба, бизде көбүнчө окшош эле менюлар жасайбыз го. Плов, манты, лагман дегендейчи. Кээде менюңуздарды ушундай анча-мынча тамактарды аралаштырып жасасаңыздар, үйдөгүлөр деле кубанып калат. Соевый соус кошобуз. Ооба, бир кашык кошобуз. И татымына жараша туз кошобуз. Тузга кошорин. Татымына жараша туз. Татымына жараша мурч. Кошор. Сливка кошобуз. Жардам берип турайын бир аз болсо. Кошор. Болот. И тууралган чеснок 2 зубчик. Биздин чеснокторда тууралыкка чейин даярдалган. Эми зелендерден укроп, пияз кошо бересиздер. Бул жагы эми өзүңүздөрдүн чыгармачылыгыңыздар. И бир аз суу-май да кошуп коебуз. Көз өлчөмдө баары. Көз өлчөмдө мындай көлөмүнө карап. Болду. Эми жакшылап аралаштырабыз. Өзүбүз үчүн эле жасап аткан үчүн эч кандай колкаптарды кийбедик. Негизи колкап аябай зыян. Анткени дүйнөлүк уровендеги баягы 5 жылдыздуу мейманканаларда, кафе, ресторандарда иштеген поварлар дагы перчатки кийбейт. Анткени перчатки өзүнө көп бактерияларды жутат. Ошон үчүн көп жерде колдонулбайт. Аны эл түшүнбөйт да, мисалычы. Наоборот, колду жууп, колдо иштеген жакшыраак болот. Колду таза жууп эле, кадимкидей үй шартында даярдасак болот экен. Даяр дейлик. Жакшылап аралаштырып. Негизи ушундай кылып заправка кылып туруп, бир жарым саат, 1 саатка коюп, анан бышырса, даамына дагы да чыгат. Бир аз да болсо тыныгууга коет экенбиз да, ушундай даярдалып алган тооктун сандарын даярдап алдык. Эми картошка деревянский жасайбыз, деревянский деп коет. Буну деле биз духовкага жасайбыз. Духовкада жасайбыз. Ушундай картошка керек болот. Картошканын сыртын арчыбайбыз. Таза 2-3 сыйра жууп туруп, мындай кара жерлери болсо, мындай бычак менен кырып алып туруп, сырты менен бышырабыз. Бул основной 80% витамини сыртында болот да. Аны биз билбей, ошол себептен жууп эле таза мындай кылып туруп, сырты менен бышырганга аракет кылабыз. Мүмкүн болушунча өзүнүн баягы витаминин сактап калганга аракет кылышыбыз керек да. Туура айтасыз. Эми картошкабызды туурап алабыз. Туураганда мындай кылып туурап туруп, мүмкүн болушунча мындай узун формада туурасаңыздар, сыртын ар бир кескен немеде калтырып туруп, ушундай узун соломка формада туурасаңыздар, кызыктуу көрүнөт. Жашнакай, жештүү көрүнөт. Ары коз, ары жештүү. Дасторкондун көркүн ачкан. Тамактын түрү экен десем адашпайм. Ооба. Ушундай соломканы туурап. Бизге көп эмес болгону 4 эле даана картошка керектелет экен.
Муну мисалы үй шартында эч кандай азык жок болсо, зериги отурганда эмне тамак жасашты билбей, жалкоолонуп отурган мезгилде ушул 4 картошканы арчып эле жасайып туруп эле духовкага салып койсо өзү быша берет. Өтө сонун тамак. Азыр ар бир үйдө сөзсүз түрдө духовка табылат. Негизи сен өзүң үйдө кайсы тамактарды көп жасайсың? Биздеги эле жанагы эле көнүп калган күрүчтөн болгон тамактар, анан камыр тамакты азыр аз жеп калбадыкпы? Ушундай тамактарды жасап берсек. Негизи кулинария аламы дагы бул өтө чоң өнөр, билим да. Сөзсүз түрдө. Канча жылдан бери бул тармактасыз? Дээрлик 10 жыл болуп калды. 10 жылдын өзүм. Мен мисалы үчүн бойдокмун да, мага окшогон кыздарга аябай пайдасын тийгизе турган түрдүү тамактарды үйрөнсөк болот экен. Болот, сөзсүз түрдө. Үйдө отургандын ордуна. Болду, туура бүттүк. Бизде даяр. Картошканы дал ушундай формада мынакей туурап аласыздар. Ушундай туурасаңыздар аябай жакшы чыгат. Эми даяр болгон картошкага биз сумайды көбүрөөк ичет, көбүрөөк куясыздар. Бир чай пиала. Ашыкча болбойт, көбүрөөк куя бересиздер. Себеби майды көп ичет, духовкага салганда курук болуп кетиши мүмкүн да. Сумай, помидор черри кошуп койсоңуздар болот, кааласаңыздар. И кунжут. Бир чай, жарым аш кашык. Сизге көпчөктөр керек делеби буга дагы? Керек болот сөзсүз түрдө. Укроп, зелень, кинза, пияз, бул өрөт. Чеснок кошулат, сөзсүз түрдө чеснок. Бардык тамакка чеснок кошобуз, себеби өзгөчө даам берет. Эң пайдалуу азыктардын бири да. Рактын алдын алат. Өтө бактерияларды өлтүрөт. Өтө пайдасы күчтүү болгон азыктардын бири. Көлөмүнө, татымына жараша туз кошобуз. Мурч, сөзсүз түрдө. Паприка. Паприка эгер ачуу сүйүүчүлөр болсо, ачуу паприка кошсо болот, болбосо сладкий, ширинден. Ушул паприканын дагы өзүнүн эки түрү бар, ачуусу и ширини. Болду, эми жакшылап аралаштырабыз. Уже духовкага салып бышыра беребиз. Духовканы алдын ала жандырып коесуздар. Канча градуста болушу керек? Негизи градусу 220 градуста бышат. Орточо, эгер духовка күчтүү болсо 200, эгер слабый болсо 250 бышырган жакшыраак. Эгерде биз азыр аралаштырып атпайбызбы баарын? Буну бир канча бир убакытка коюшу керекпи? Жок. Болбосо биз сразу эле Картошканы сразу бышыра беребиз. Тез эле бышыра беребиз. Суусу чыгып кетиши мүмкүн. жардам берип турайын. Болду, даяр. Даяр болгон картошка менен голенди уже салып беребиз. Чечтүү, аппетиттүү болот. Мына ушундай даяр болгон толуктун этин, бул жакта картошканы даярдап алдык дагы, духовкага салуу алдында турабыз. Бышырабыз эми. Демек, биздин духовка алдын ала Кызыган, даяр болгон 200 градуска коебуз. Эгер ток слабый болсо 250 градуста бышыра бересиздер. 30-35 мүнөттө толук бышат. Мынакей биздин тамактарыбыз даяр. 200 градуста 35 мүнөттө толук бышты. Эми тарелкаларга салып, конокко тартып берсек боло берет. Так, алгач мына голендерибизди 3төн бул жака сен салып жардам бере бер, мен жанына гарнир катары картошка фрилерди кое берейин. Үчөөнү да кылып тизип туруп кой. Коздолушуна мындай лимондор менен, бадыраң,
помидорлор менен коздоп койсо боло берет. Бул жагы эми фантазия. Помидорлордун чанына коюп, свежий, үчөн. Мындай укроптон. Чекисине. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй, дал ушундай тонун аябай кооз тамагыбыз дагы жыйынтыкталып жатат. Сиздер менен биргеликте даамын бир аз да болсо көрүп, сиздерге айтканга аракет жасайм. Сөзсүз түрдө жете укмуш. Сиздер дагы үй шартында жасап жеңиздер. Кандай болуптур? Муну эч бир кафе ресторандардан жей албайсыздар, сөзсүз түрдө үйдө жасаңыздар деп сунуштайм. Анан да болсо өзгөчө кооз көрүнөт экен. Болгон эле үй шартында эч кандай көп азык кетпейт экен. Ооба. Сиздер дагы ушул Элиза айымдын баракчасына катталып алып, андан сырткары биздин Ош ТВ телеканалынын YouTube каналынан, Instagram баракчасынан дал ушул тамактын жасалуу ыкмасын үйрөнүп алсаңыздар болот. Демек, мына ушул менен биздин кезектеги чыгарылышыбызды жыйынтыктоо алдындабыз. Элиза айымга дагы ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана дагы биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Пока.